ушул больницаданчы күн алыс бирден бала каза болуп турат экен. Мен кызым да ушул жерден үзүндө. Дейин дегеним, арабтар ушундай больница салып берип коюптур, ичинде современный оборудование жок экен да, элементарный МРТ жок экен. Кызым реанимацияга түштү, ошол күнү юрфага алып бардык да. Канча убакыт кетет экен, скорыйды күтөсүң, тиги менен барасың, ал жерде бир аз очередь болуп калды, күтүп туруп калып, көп убакыт жоготуп алдык да. Ананчы экинчиси, мына жерде жатканда мен же чет элкөкө алып чыгып кете албай койдум, аппаратта жатат. И МРТга башын тарта албай койдук. МРТ, МРА деген нерселерге түшүш керек экен. Эмне болуп атат, дальнейшем кандай действие кылабыз билиш үчүнчү юрфага алып барып келе албай койдук. Потому что ордуна жылдырса болбойт экен. Мен ойлойм да ушул жерде болуш керек эле ушул нерселерчи. Современный больницада ушул нерселер өзүндө болот да. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич министрге задача койду эле. Эмне керек болсо больницаларга айт, балдар каза болбосун депчи. Министр келип ушул жерге оборудование керек деп айттыбы экен. Же кайра кресло тартып кетиби, кайра жабыштырып алды өзүнө билбейм. Анан врачтарга деле дооматым жок эми. Түнү күнү менин жанымда жүрүштү ушул жердечи. Башталган күндөн баштап. Просто оборудование керек экен. Ладно, менин кызым кетти эми. Мындан ары эчтеке кыла албайм, бирок мындан аркысына балдардын өмүрүн сактап калганы бир себеп боло эле дейм да ушул. Ушул жерге бир оборудование алып келип коюңуздарчы суранычы. Министр, именно сизге кайрылам, аракетиңиз кылыңыз. Анан мынул стенд боюнча дагы аябай бир бизнес болуп кетиптир. Именно монополия жагынан стенд боюнча дагы вопростордун көп. Азыр изилдеп атам, жалган маалымат таратпайын деп атам да. Анда изилдеп чыгам. Стенд боюнча кимде дагы проблемалар болгон болсо жазып коюңуздар. Мен ошол нерсени именно чукулап жүрөм азыр. Биздин медицинага менде 100 эмнеге деген суроо бар. Биринчи эле мынагул дары, манитол деген дары, онкологияда аябай керек дары экен, эмнеге больницада жок? Болгону 128 сомдон 260 сомго чейин сатат экен аптекалардачы. Ушуну алып келдик, түнү менен издедик. Бишкекте шаарда түнкү саат 1ден саат таң атканча 5ке чейин издеп таппадык. 2 машина менен кыдыртып бердик. Бир гана аптекада бар экен да. Ушул эмнеге жок? Анан аптекалар өзүнчө эле бир история да. Эмнеге түндө уктаганы келесиң, 24 саат деп жазып алып, барып такылдатасың, звонокду басасың, 15 мүнөттөрдөн кийин уйкусурап чыгат да. Анан манитол барбы десең, жок деп недовольный рожа менен кирип кетет бар. Именно рожа мененчи. Уктаганы келсең үйүңдө уктабайсыңбы? Экинчи эмнеге деген вопрос ошол эле фармацевтикага да эмне себептен арзан дарылар аналогы бар, жакшы эффективный, эмне себептен постоянно кымбатын предлагать ете бересиңер? Үчүнчү эмнеге деген суроом, скорый помощь эмнеге государственный чалсаң 1 сааттан кийин келет, эмнеге частный бат эле келип калат. И жанагы государственныйга чалсаңчы ушундай грубый жооп берет. Могул жерде киши өлүп атат, кел десең, сен деле өлүп атыптырбы депчи. Биз успеть этпейт атабыз и так деп ушундай грубый жооп берет да. Анан ошол эле адам частныйга ишке кирип калса жакшынакай болуп жооп берип калат да. Эмнеге антесиңер? Эмнеге стенттер мынчалык дешевый стенттер мынчалык кымбат? $6800 стенд алдым да. Арзанын берип коюптур да. 6 айда заживать этет экен. Бир айда заживать эткендер бар экен, ошол стенд жарылып кетти, некачественныйчы. Алар менен дагы соттошом. Аны да бизнес кылып алышкан стендтер боюнчачы. Эмнеге тиги реанимацияда отурган медсестралар телефон менен киришет ал жерге? Эмнеге ар бир пациенттин астында камера жок карап турган? Менин кызым аябай кичине кыймылдап активный болуп калыптыр эле. Башындагысын жулганга аракет кылат экен. Ошол жерде кирип көргөндөр айтат, апам дагы бир орус келин кириптир, ылдыйга түшүп кетет экен. Телефон чукулап отурат дейт да медсестрасы. Карабайсыңбы десе, сеникиндей кыздарды карай берип мен уже белим грыжа болду деп кайра догурат экен. Эмнеге врачтар жеңил операция болсо мен кылам деп талашат дагы, аябай оор ответственный операцияда качып каласыңар ответственностьтен. Мен айттым, кызым жөн эле ажалды күтүп жата бербей, кетсе операциядан кетсинчи, кел операция кылайлычы десем, жок, коркот да. Эмнеге деген вопрос ушунчалык көөдөндү жеп бүттү мына жерденчи. Өтө чоң ответственный жерде жүрөсүңөр да, чынын айтсамчы врачтарчы отмазкалар бар экен. Государство аз төлөйт бизге, ошол үчүн четке кетип калып атабыз. Андай врач деген акча үчүн иштебейт, врач от Бога дейт. Идеология үчүн иштейт. Колдон келсе иштегиле, болбосо бизге үмүт кылып ал жерде отургузбагыла. Мен өзүмү дагы жеме деп атам. Эмнеге кызымы башында эле чет жакка алып чыгып кетпедим? Эмнеге врачтардын ал операцияны биз деле кылып коебуз деген сөзүнө ишендим деп.